Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору ушул Кыргызстаныбыздын жалпы активдүү жаштары менен жана ошондой эле куттуу конокторубуз менен бүгүн биз негизги талкуу кыла турган тема жаштар жана адеп ахлак деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда ушул жаштарыбызга конок серепчи болуп келген биздин конокторубузду тааныштырып өтсөк, жеке ишкер Курманбек Султанов, кош келдиңиз. Дилмирөөгү адеп ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Чотонов, кош келдиңиз. Биздин ата энелер жана ошондой эле эже агайлар жаштарыбыздын адеп ахлагы бузулду деген ойлорду айтып келишет. Ага биздин жаштарыбыз кошулбайт. Анда серепчилерде сөз сиздерде. Биздин жаштардын азыр адеп ахлагы күндөн күнгө жаман болуп баратат. Булар бир эле көчөдөгү кишилер эмес, өзүнүн ата энесин да сыйлабайт. Ата энеге кыйкырат, айкырат, ата энени коркутат. Көчөдө жүрө адепсиз, көчөдө кучакташып атат, өбүшүп атат. Бири-бирине минип жүрүү, жылаңаш жүрүү, жарым жылаңаш жүрүү. Мына азыр кыздар уялбай көчөлөрдө тамеки чегип калды. Мурда даже орус кыздар уялып бекинип чекчи да, туалеттин жанына берип алып. Азыр көчөдө эле мына жерде Артуста магазин бар. Ошол жерде туруп алып, кыргыздар топ-топ болуп тамеки чегип атат да. Ошол жанагындай биздин жаштардын адеп ахлагы кетип, уяты кетип калган кербез болот да. Агай, сиз деген турамыз айтып атсыз да, моголар депчи, орустар алар бизге тиешелүү эмес. Кыргыздардан азыр андай эмес, кыргыздарга просто мындай как башка эле эмелер болбосо, кыздар деле андай эмес. Азыр мындай нормально эле жүрүшпөйбү, кийинип эле. Сиз антип айтпаңыздар, сиздин эле кызыңыз бар, сиздин эле аялыңыз бар, сиздин эле эжеңиз бар, карындашыңыз бар. Ошондой эле да бизге да кат деп атат, мынакта эжелерибиз бар, классташтарыбыз бар, жакын адамдарыбыз бар. Андай эмес да. Сиз деген беш кол тең эмес дегенди айтпайсыз. Жаштар сүйлөсүн. Демек, ар бир жаштын оюнан дагы балким ошол Силер өбүшпөй эле, жытташпай жүрүңөр көчөлөрдө. Ким өмүтөт? Мына даже мектептин ичинде, институттарда чейин бүт жана көчөдө кетип, эмеде кетип барсаң, институттарда да тепкичте туруп өбүшүп атат. Анан кана деп? улууларды, чоңдорду көзгө албайт деген маселе. Буякта мугалимдерин, башкасын бәрин түкүрүп салат. Азыр сиздин айткандарыңызга 50% кошулсам болот. Себеби биздин улуураак муундар айтып калышат да, бизде мурун эркек кишилер чегип жүрсө, бизге ошол бир башкача бир таасир калтырчу депчи. Азыр болсо мен өзүм тең курду кыздар чегип атса, мен үчүн абдан таң калыштуу деле эмес. Көнүмүш адат болуп калганда, анан бирок кыска кийинип баратат, бирок узун кийинип баратат деп азыр көп киши карабагандыктан ошол себептенби же биздин өлкөбүздө ошондой кыздар терс таасирлүү кыздар көбөйүп кеткендиктенби, бизге деле кандай десем оң да терс да таасирин берип атат десек болот. Бул азыркы заманды айтышат, заман ушундай деп. Жок, заман киши заманды өзгөртөт да, заман кишини эмес да. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн тегерек чекебиздеги адамдар жакшы болсо, ошолор жаман жактары болсо да ошону жакшы жакка оңдогонго аракет кылып, өзүбүздү кичине оңдосок, анда бул кандай десем, бул коомго кичине оң таасирин берет деп ойлойм. Бүгүнкү темабыз ушу жаштар жана адеп ахлак. Жаштардын адеп ахлагы мына азыр бизде агайлар мен толук кошула албайм да. Балким Кудайга шүгүр десек деле болот. Бирок кээде ошол жана бир карын майды, бир кумалак май чиртет деген маселе болсо керек. Көп эле кыздардан бери сигарет чегип калып атат. Азыр мурда адамдар сигарет чексе мындай уялчу да, азыр кыздар сигарет чексе деле эч ким уялбайт. Чегет турбайбы деп жүргөн адамдар ошону көрүп коом бузулуп атат да, адамдардан жаман адамдар көбөйө баштады. Тойлордо ичип, аталарыңар тойлордо ичип, мас болуп жүргөндөрүн көрөсүңөрбү? Менин атам ичпейт. Сен атаң башка аталар бар го? Ичет, өзүнүн Үлгү болобу ошолор, үлгү? Ошолор көрсөтүп атпайбы, ичип, жана тойдо уруш чыгарып, мас болуп, тойдун көркүндө бузат да ошо мас болгон адамдар. Бизге ошолор жол көрсөтүп атат да, мындай мас болуп алып. Жаштарга чоңдор үлгү болуп бериш керек, Ошо аларга эмне деп айтат элең? Аларга чоңдор жакшы жол көрсөтсө, кичекей деле кайсыл жака заман болсо ошол жака койт адам делечи. Чоңдор жакшы жашоо көрсөтүп берсе, балдар деле ошол жака нукка бурулат да. Анда урматтуу жаштарыбыздын оюн уксак. Азыр айтпады тиги буядан көрсөң эмнени учат деген элечи, бул өзүмдүн эмеден байкемен көрүп эме кылам. Макул байкеңен көрсөң, атаңан көрсөң кыласың, бирок деген башка бирөө айтып атса, же байкелериң жакшы, атаң жакшы болуп атса, байкең жакшы болуп атса, башка бирөөдөн кылба да сенчи. Себеби деген ал буядан эмнени көргөн учкан көрөсүң, иши үйүңдөн кылса мүмкүн эми ошо сиңип калышы мүмкүн да каныңачы. Эми ошону кылыш керек же ошо жакшы экен депчи, бирок башка бирөө кылып атса, аны деген кылганда деген мындай карап турсаң жаман эле көрүнөт да, тамеки чеккен эме кылгандарчы. Ошону карап эле жаман экен дейт да.
а бул болсо айтып атпайбы кирип туруп эле башка бирөөлөр да үйрөтөт депчи, үйрөтпөйт да, өзүңдү карап туруп эле ошону мына эме кылсаң болот да, намаз окуп аткан адамды кара, ичип жүргөн адамды кара, көчөдө кулап жүрөт, ар кайсы жакта жүрөт, намаз окуган адам мына жакшыраак мечитке барат, 5 мал намаз окуйт, жумушун кылат, баардыгы жакшы да. Тиги болсо ар кайсы жерде кулап, ар ким уят болуп жүргөнчө ошондой. Наоборот. Жакшы, урматтуу кыздар, азыр силерге айтпадыбы, биздин кыздар ушул көбүнчө тамеки чегет депчи, жигиттер. Анан ошол кыздар келечекте кандай эне болот, ушул адеп аклагы кандай, же балким балдардан үйрөнөбү, же кыздарга ким үйрөтөт ушул тамеки чегүү, же модабы кандай? Жигиттер кандай тамеки чеккенге шарттар түзүп береби кандай? Саламатсыздарбы? Бул нерсе биринчиден кандай деп айтсам, бул жерде бир үй бүлөнүн тарбиянын жетишсиздиги деп айтам да. Азыркы көйгөй бир кандайдыр бир деңгээлде бир ата-энелери бир башка чет жака акча табуу максатында кеткен балдардын тарбиясы жетишсиз болуп калат да. Ошол деңгээлден бул жерде кыздар бузулуп, балдар бузулуп, эң негизгиси көйгөй бул жерде кыздар ичет, кыздар чегет деп атпайбы. Ошол нерседе мен айта алам, эненин тарбиясы жетишсиз деп айта алам да. Эгерде эне жакшы татыктуу түрдө тарбиялап берсе, ал кыз эч качан бир жаман жолго барбайт, жаман жолго түшпөйт. Азыркы заманда негизинде аял заты чындыгында бузулуп бара жатат деп айтып атышат. Бул нерсенин дээрлик чындыгы бар. Азыркы заманда мисалы үчүн тойлордо кандайдыр бир кечелерде өзүбүздүн чоң эле бир 60-ка 70-ке таяп калган апаларыбыз прическа жасатып, мини көйнөктөрдү кийип, кыздары менен, күйөө балдары менен ортодо тансага түшүп бийлеп жүргөн апаларыбызды көрүп калабыз. Бул жаманбы? Албетте бул кандай үлгү болуп бере алат? Кандай ал ападан биз эмнени ала алабыз? Кандай бир тарбия, бир үлгүлүү тарбияны алыш керек да. Андай апалардан биз туура тарбияны ала албайбыз го. Мен бул жакта сизге кошулуп кете албайм. Себеби эне ата-эне баланы жаман болсун деп тарбиялайт да. Ошондуктан ар бир нерсени ошол нерсени ата-энең кылып атабы, ошол нерсени кылба деп айтып койго эмнеге балага укугу жок да. Албетте азыркы учурда астагфирулла ушундай үй бүлө бар. Ата-энесинин алдына коюп алып, маңдайдын төрүнө отургузуп алып, арак ичишет, сигарет чегишет, туурабы? Албетте бул коомубуздун бузулганыбы же ата-энебиздин бербеген жакшы тарбиясынанбы дейбиз да. Азыркы учурда мисалы үчүн кыз келиндерибиз турмушка чыгат, чыккан менен ошо ата-энеси кошо чыкчудай болуп ичип алышып, ошол жерде өзүнүн келиндери менен, карындаштары менен билип атканын дагы көрөбүз да. Албетте азыркы учурда балык башын сасыйт дегенде жакшы мода бар эмеспи? Азыркы учурда чалдар дагы сулуу кыздарды, кымча беле кыздарыбыз бара бастырбайт эмеспи, туурабы? Ошол албетте. Ошол нерсени көрүп туруп, кайсыл кыздар ошол байлыкка таянышабы, балким ушул чал менен менин жашоом жакшы болуп кетеби деген нерсенин өзүндө коомубуз бузулуп кетип атат да. Ушул нерсеге биз кыздарды ата-эне энелерибиз эмес, балким аталарыбыз жагынан кандайдыр бир тартиптин жоктугунан деп ойлойм да. Жаштар жана адеп акылак деген темада сүйлөшүп атабыз. Жаштардын болсо оюн угуп атабыз. Сиздин пикириңиз кандай? Мен досум айтып кетти, бул арак ичкенде мындай ал өзүнө жагып калат деп. Ал адамдын өзүнүн психологиясынан болот да. Мына адам жаш бала жаңы жетилип келатканда ал мындай эгерде сыналгыдан мындай туура эмес мындай берүүлөрдү көрүп калса, ал өзүнө ошонун баардыгын кабыл ала берет да. Ошол кабыл алган себебинен ал кийин чоңойгондо ошонун баардыгын ал ошо сыналгыдан көргөндө пайдаланып же мындай көчөдө бирөө ушуп атса, ал да ошо көчөгө барып бирөө менен ушкусу келет. Ал өзүнүн мындай кичинесинен психологиясынан болот адамчы. Аны аракты бардык эле адам өзү мындай ичип болот дейт. Ал өзүнөн болот адам. Ичпей койсо болот мындай. Аны ичип алгандан кийин ал мындай азыркы жасалган арактардын көбүнүн өзүнүн ичинде мындай кайра адамды көп ичте турган мындай атайын даамдарды кошот да. Мындай эгерде ал даамды кошпосо, адам ага кызыкпайт деле. Аны эгерде азыр көбүнчө бизнес болуп кетти. Эгерде азыр мен буну кошпосом, эртең бизнесим болбой калат. Бизнести өзүнүктүрүш үчүн эле азыр адамдар тобокелдикке баратат. Эгерде тобокелдикке барбаса, мен андайлар болбойт деп ишенем да. Жакшы. Турабек мырза, сиздин пикириңиз кандай? Ушул жаштар жана адеп акылак дегенде ушул кандай? Адам баласынын жашоосунда ар бир баскыч бул кымбат дейт. Ар бир баскыч. Ушул баскычтардын ичинен эң кымбаты, эң эмеси басып өткүчүбүз биздики мына жаштык болуп атат. Мына 18 жашыңардан баштап 16 орустар айтмакчы подростковый мезгилинде. Эми силер мына карагыла чоңоюп калдыңар. Азыр силер агын суусуңар да, ушу арыктагы сууда элесиңер. Каяка бурса ошол жака кетесиңер. Туура бул жерде биздин деле күнөөбүз бар. Мына союз мезгилинде баягында передачалар болуп атат силерге. Үйдө ата-энеңердин көбү Россияга барып ошол жакта иштеп силер башка бирөөнүн колуна калып атасыңар. Эми мынаны карагыла да. Турмуш ушул экен. Мына силер Бишкекке келдиңер, светофордон түштүңөр, жолдун ортосунда турасыңар. Бул жака барсаңар, институт, мечит, жакшы адамдар, ал эми сол тарабына барсаңар, ушунун тетиресе,
эми өзүңөр тандап, өзүңөр жакшы жаманды карап, телевизордун жакшысын көрүп, жаманын көрбөй, өзүңөр жол баштагыла да балдар. Бизге эле ашылып, карылар, жаштар деп эле эме кылбастан, өзүңөр жолду тандагыла эми. Балким бул жаштар айткандай, азыр биздин жаштарыбыз Кудайга шүгүр барып атат, бирок ушул аксакалдарда, ушул негизги күнөө аксакалдарда жанагы бир азыркы жаштар тилимен айтканда косяктын бардыгы ушул чоңдордо деген маселе келип чыгып атат да. Улууну көрүп түздүлөбүз деп атпайбы? Ошол пикирге кандай сиздин пикириңиз? Ооба, туура эле. Бирок мына карагыла да, силерге биз айтыш эле керек болуп атыр да. Мына мен маршруткада иштейм, Сокулук, Бишкекте. Орустар түшөт, башка нациялар түшөт, рахмат, остановите, пожалуйста дейт. Спасибо, пожалуйста деп түшөт. Ал эми кыргыздар, айрыкча кыздар, баягы эшикте жабышка күчү жетпейт окшойт, бирок катуураак шилтейт да, артын карабай. Тарс эшикти жаап кетет. Ана мен анча мынча айтам да, кыргыздар токтогулачы, үйүңөрдө ата энеңер, ака укаңар бар өзүңөрдөн чоңу. Мындай эшикке чыкканда, улууду көргөндө жол берип, орун бошотуп, токтотуп коюңузчу деп, рахмат деп түшкөн деп айтылабы ушулар деп бурушам да. Ошондон кийин анан башталат, дагы түшө. Кийинки рейсте дагы айтышым керек, дагы айтышым керек. Уже эми барган сайын мен тааныгандар кана ассаламу алейкум деп салам менен кире баштады. Ана түшкөндө рахмат деп тааныгандар, тааныбагандар дагы эле баягы. Ошондуктан ушу көбүрөөк айтылыш, ушундай передачаларда көбүрөөк айтылыш керек да буларга. Баягы эми мына жаздын күнүндө айрыкча мини юбкаларды кийип алып, кыргыздын кыздары, наоборот аял киши узун кийинип, орамал ороп турса сулуу көрүнбөйбү кызга мындай тартынгандай болуп, эме болуп. Анан эртеге силер эне болосуңар, бар жокко суук өтөт. Баардыгы ушундан башталып атпайбы? Анда силер кантип жооп бересиңер кийин балдарыңарга? Кыска кийген кандай? Ошо кыска кийген. Адепке жатабы? Ошо адепке жатабы ушунуңар? Саламатсыздарбы? Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам, себеби бул дүйнөдө, бул жаратканда үй бүлөгө бул аял затынын, кыз кишинин тарбиясы өтө маанилүү болуп эсептелет деп ойлойм. Энеңдин берген тарбиясы кызга абдан бир зор бир башкача сезимдерди калтырат. Себеби менин апам да айтат ушу, кызым сен кандай кийинсең, көчөдө кандай жүрсөң, кандай сүйлөсөң, бул өзүңдүн үй бүлөгүңдү, өзүңдүн тартибиңдин кандай экенин көргөзүп турат. Сен кыска кийинсең, сен чексең, ичсең, сөгүнсөң көчөдөн, кандай десем, өзүңдү айтпайт деп айтышат көп кишилерчи. Бизде Кыргызстан мунун тарбиясы жок экен деп айтат депчи. Сен тарбия көргөнсүңбү деп көп жерден угуп калышың да мүмкүн депчи. Ошон үчүн өзүбүздү өзүбүз сакташыбыз керек. Себеби кандай десем, балдар бир кетет, бир келет деп өтпесен, ошондо жакшы эркек балдарды да күнөөлөбөйбүз. Ар бир кишинин өзүнүн тарбиясын жакшы кабыл алыш керек. Ошо ары бери эле көчөдө жүрө бербестен үйүбүздө отуруп кичине үйдөгү оокат кечелерге да карап, кишинин кандай экенин, баягы киши болор, кишинин киши менен иши бар дегендей, ар кимди сындап, ошонун жакшы жагы, башка кишилердин жакшы жагын өзүбүзгө алып, жаман жагын кичине четтетишибиз керек деп ойлойм. Мен мисалы мына өзгөчө кыздардын тартиби көбүрөөк бузулуп барат деп сезип атам да. Мисалы мурда эркек балдар мушташы да көчөлөрдө. Азыр эркек балдар уже мушташпай калды чөтө. Кыздар мушташ да, жанагындай группа болуп мушташып, сабашып интернетке чыгарат да. Анан кийин кыздар азыр жанагындай өзүнүн жылаңач болуп жүргөндөрүн чыгарып атат интернетке. Ошол эмне себептен чыгарып атат? Мына ошол жанагындай уят кетти деген ошол да, эркектен кубат кетет, аялдан уят кетет деген ошо кыздардан. Ошондой болду. Азыр кыздар өзүнүн жылаңач, жарым жылаңач денесин өйүшүп аткандарын бүт баарын чыгарат интернетке. Мушташкандарын бири-бири менен. Ошондой болуп барат да, жанагындай тартип кетип барат, адеп жок болуп барат да. Бул ата эненин тарбиясы, ата эне туура эмес тарбия бергенде бала бузулат дегенге мен кошулбайм. Мисалы ар бир баланын өзүнүн акыл эси болсо, мен ата энемди туура эмес жолго, ата энемди уят кылбашым керек деген ой болуш керек ар бир балада. Кантип сен ата энең кылбаш керек дейсиң? Сен ойлойсуң, ата энем кылгандан кийин бул жакшы экен. Мисалы ата энең ичип атат, танцып билип атат. Анан сен ойлойсуң, о, ата энемдиги туура. Сен башка кишилерди көрүп, жакшы кылып атат деп. Мен ата энең мисалы мында да ичип атканда жыгылып калган жок. Тамеки чегип атканда өлүп калган жок. Аяш апаң менен билип атканда эч нерсе болгон жок. Анан сен ойлойсуң, жакшы болуш керек деп.
Мен мисалы ойлобойм, ар бир баланын өзүнүн оюнда бар. Мисалы мен муну ичсем, башка жаман жолго түшүп калышым мүмкүн деген ой болуп кетет ар бир кишиде, ар бир адамда. Ата-энең түшүп кеткен жок тура? Ата-энең бираз ичти. Ата-энем түшүп кеткен жок. Мен мисалы шампанский ичти жаңы жылда, анан түшүп кеткен жок жаман жолго. Сен ойлойсуң, ата-энем жаман жолго түшүп кеткен жок, мен деле түшпөйм. Жаңы жылда биз үй бүлөбүз менен отурабыз. Үй бүлөбүз менен отуруп, андай көп деле арак деле ичишпейт. Жок, бирок алып койду, шампанскийлер алып койдубу? Шампанский. Алып койду, атаң апаң шампанскийлер алып келип койду уже? Алып келет, өзүнүн достору менен көп ичишпейт, мындай жакшы кабыл тилек айтышып ичишет. Жаман жолго деле барбайт ал. Бираз ырдап болтурса болот да, туура? Көп эмес, аз ичип, жакшы тостторду сүйлөп. Мисалы мен өзүм кичүү болгондуктан ата-энеме айта албайм, муну ичкенге болбойт, муну ичсе болот депчи. Ата-энем өзүм тандаган жолу, мен аларды көрүп, жакшы жолго барышкана жолду тандайм. Анан аяш апаңар менен кошо билейт да, туура? Кучакташып. Билебейт. Кантип билебейт? Танго билейби мындай, билеп. Жаңы жылда эми антип билеп, жаңы жыл эми дискотека эмес да, жаңы жылда билеп, жаңы жылда жөн гана жаңы жылды тосот, үй бүлөсү менен отуруу, жакшы тилектерди айтуу жаңы жылда. Баары эле мостой отурөр, Эми жаңы жылда сөзсүз эле мас болуп алып. Силер өзүнчө дискотека, ата-энеңер өзүнчө дискотека бар да. Дискотека болбойт. Ырдайбы же жөн эле арак эле ичип отурөр, эртеңге чыккан эле, келе Арак да ичпейт, досолукка. мисалы бизге сок алып келиши мүмкүн, торт алып келиши мүмкүн. Ошол жерде өзүбүздүн семьябыз менен отуруп, жакшы тилектерди айтып жаңы жылга ошондой гана калып отурабыз. Андай көп деле мас болуулар жок. Нерсе болбойт, нерсе болбойт. Адепакка деле таасир этпейт десе керек анда. Ошондуктан айтат го, адепти адепсиздерден үйрөн депчи. Сиз айтып атасыз, маршруткага түшкөндө кыздар кыска кийим, кыска юбка кийип жүрүшөт деп. Эмне үчүн эми кыздар эми ал ар ким аргандай 5 кол тең эмес да. Кыздар эми ата-энесин эсли сыйлабаса, ата-энесинин сөзүн укпаса ошентип кийинишет. А сиздер эмне үчүн ошо кыска кийинген кыздарды карайсыздар? Маршрутка түшкөндө. Жооп берип койсоңуз, анан ушул маршрутка түшүп чыкканда кыска кийгендер тез кирип чыгабы же узун кийгендер тез кирип чыгабы? Албетте ушу узун кийгендер жакшы тез кийип, бемалал кийип чыгат. Анан кийин биз аны карагандан айтып аткан жокпуз. Ушуну кийбегилечи деп атпайбызбы силерден кыздар? Бардыгы эле ошондой. Жок, эми бардык эмес, айтып атпаймынбы, ичиңерде бар деп. Ошону эмне үчүн карашат? Мен суроом да, сен мисалы ойлосоң, бир эркек келип алып туруп, ар жерде чыгып жүрөт да эркектин. Анан сен эмне дейсиң сен ошону? Нормально дейсиңби? Айтасыңбы, эмне уятыңыз барбы жокпу деп айтасың да, туура? Эркек киши ар жерден чыгара алса. Эми адамдын өзүнүн да. Эркек киши, аксакал алдагы эмнеңиз деп айтасың да, туура? Ошо жанагы бир жерге чыга алса. Эми унчукпай эле жүрө бересиңерби? Жип-жылаңач болсо жүрө бересиңби, унчукпай эле? Мисалы силердин кийимиңер силердин фактически жылаңач кийим бул. Анан биз ошого ачуубуз келет, эмне жылаңач жүрүсүң сен? Кийбейсиңби деп. Силер жөн эле бир 10 сантиметр чүпүрөктү эметип алдыңар, алда ичиндеги кийимдер көрүнүп жүрөт. Анан биз ошого ачуубуз келет, эмне сен тарбия көргөнсүң, көргөн эмессиңби? Эмне жылаңач жүрүсүң деп. Биз сени кызыгып карагандан эмес, ачуубуз келип карап атат. Эмнеге мынтип атасың деп. Кийбейсиңби деп. Мисалы эркек киши деле жанагындай турси кийип алып жүрсө, анан бир жерлер көрүнүп атса биз айтмакпыз, акмак. Алдагы эмне деген кийим деп. Азырынча эркектер узун кийим кийип жүр, мына шымжан баары. А силер эмеңер жок, дамбалда жок, юбкаңарда мынча эле 10 сантиметр. Ошо эркектерге деле келип калды окшойт. Айрым эркектер ошол тилекке каршы барган сайын кыскарып баратат, Эми жаштардын ойуна калабыз. Билбейм, ар ким ар кандай, ата-энесин сыйлагандар ошентип узун кийип жүрүшөт. Эми бизде именно жаштар антип кийинбейт болуш керек, кыска кийинип, основном школда окуп жүргөндөр. Саламатсыздарбы? Мен айтып кетерим, бул айтып атпайсыздарбы азыр кыздар кыска кийим кийип атат депчи? Албетте сиздердики айтканыңыздар туура. Сиз биринчиден булар сиздин айтканыңыз бул кыздарды бул келечекте бул эне болушат. Биринчиден тарбиясы негизи эле кыздардын ыйманы бул эркектердикинен өйдө жогору турат негизи. Анан айтып кетерим, бул кыздар жаман болуш бир паста, жакшы болуш аста-аста деп коет го. Анан кийин айтып кетерим, бул жаман болушта, жакшы болушта адамдын өзүндө да биринчи. Сиз айтып атканыңыздарда оң тарапта бул жакшы, сол тарапта жаман деп атпайсыздарбы? Анан мен айтып кетерим, бул
ар бир адамдын өзүнүн алдыга койгон максаты болуш керек да. Эртеңки күндө мен эмне болом деген. Эртеңки күнүм мен кандай өтөт? Келечекте мен кандай өзүмдүн да балдарым болот депчи. Азыр бардыгы аз айтып атасыздар, арак ичип көчөдө ушинтип турушат, анан мынтип. Сиздин айтканыңызга мен кошулам. Айтып атасыздар, азыр ата-энеси туура эмес тарбия бергендиктен же неме убакыт андай болбойт деп ойлойм. Бардык ата-эне балдарына бирдей тарбия берет. Жакшы болсун дейт баласын, эч качан жамандык каалабайт. Мисалы үчүн достору жамандык каалашы мүмкүн. Аларды билбейсиң да, ар ким ичи кандай. Бирок да ата-эне үлгүсү менен тарбия берет да туура. Анан ичип атпайбы? Жаңы жылда ата-эне шампанский атып атат, кыйкырып атат, ышкырып атат, бир нерселер атып атат. Анан силер ушудан тарбияланасыңдар ошо үлгүдөн. Жок, биз үй бүлөбүз боюнча намаз окуйбуз негизинен. Биз андай үй бүлөдө жаңы жылдын тосу болбойт, бирок үй бүлөдө кичине чакан дасторкон кылып, үйдө өзүбүз отурабыз. Бирок майрамың менен деп айтпайбыз, жөн эле мындай үйдүн чогулушу деп коебуз да, мындайча айтканда. Ооба. Анан сиз айтканыңыздай айтып атпайсызбы, азыр кыздары турмушка чыкса өздөрү тийип аткансып жасанып алат депчи. Негизи андай адамдар менин ойлошумча жүрөгүндө иманы жок, ошо шайтанга берилип кеткен адамдар да, мындайча айткандачы. Анан эгер жүрөгүндө иман болсо мындай тынч эле неме болуп өтүп кетишет деп ойлойм. Шайтанга берилип кеткен деп атпайсыңбы? Ушул жаштар көбүнчө шайтанга берилип баратабы же улуу муундар шайтанга берилип баратабы? Кээде ушул баягы кыска нерселерди карап, байке жана автоунаа айдагандар анга түшүп кетип атпайбы? Туурабы? Башкаларды коюп уруп кетип атат. Бул да бир негизги маселе да. Мен ойлошумча бул чоң улууларда дагы эмес, кичинелерде да эмес, адамдын өзүндө да алчы шайтанга берилип кетишичи. Арак ичсе дагы, жаман жолго түшсө дагы, намаз окуса дагы өзүнүн ичиндеги болгон немеси менен болот дейм да. Аны мен ойлобойм, кичинекейлер же чоңдор жаман жолго неме болуп шайтандын немесине кирип кетип атышат депчи. Бирок азыр көбүнчө учурда эле азыр мурунку заман болбой атат да, азыр деген заман өзгөрбөй эле адам өзгөрүп атат, мындайча айткандачы. Бардык эле адамдардын туруп баскандары, мындай туура эмес жолго барып кетип аткандар бул улуулардан эле үлгү алып атышат да, мындайча айткандачы, жаштарчы. Бул жакта айтып атышат да, бардык нерсе ушул нерсени кылып көрөйүнчү деген нерседен башталат да. Албетте ата-энебиз жаман үлгү көрсөтпөйт бизге, бирок аз-аздан ичип отурушат дейт да. Ошол ата-эне өзүнүн кылып аткан нерсесин амалы менен балага кандай үлгү болуп жатканын билбейт да. Ошол эле учурда ата-эне аракты ичет, сен муну ичсең жаман болосуң деп кандайдыр бир жакшы акылдуу сөздөрүн айтышат да. Жаңы жылда тилектерин айтышып, арактарга тилектерин айтышат да. Эмне алардын тилектерин арак аткарабы деген суроо келип чыгат да. Албетте бул нерселер туура да эмес. Анын бул жакта айтып атат да, мини юбка кийген кыздар келечекте гени да. Ошол эне болуу менен ошол кийинки өзүнүн баласына кандай тарбия берет деген да суроолор жатат да. Ошол себептен ар бир кыз өзүнүн кылып жаткан иштеринде дагы биз мисалы үчүн мини юбка кийген кыздарды караганда ага суктануу менен карабайбыз деп турайт да. Ошону көргөндө кандайдыр бир жийиркенүү сезим болот, кандайдыр бир коркуу сезим болот да. Ошондуктан дагы бул кандайдыр бир күйгөндүктүн нерсесинен келип чыгып атабы деген нерсе келип чыгат да. Мисалы ошол жанагы тойлорго, азыр кыргызда той көп эмес, байрамдарда баягы ошол кыска кийимдерди сатып алышып мода да, баягы эл көрсүн дейби, же болбосо жаштарды жазатып атпайбы жана биздин апалар, эжелер. Бул эмне жакшы эмеспи? Мини юбка кийип турса кайсы адамдын көзүнө жакшы көрүнөт да. Балким өзүнүн буттарын, аппак буттарын көргөзүп мен өзүм бир ханышадай сезип жүргөндүр да. Балким ошол нерсе менен канчалган эркектерди зынага кылышына себеп болуп атканын ойлошпой эле го дейм. Жанагы суроодо мына кайненелер кызы биякта күйөөгө жатса, кайненелер жанагы. Устаз, ошону башкара турган ким, эркекпи? Ошол байбичесин тийип, сага мындай кылган болбойт деген тия турган күйөөсү да турабы? Анда эмне күйөөсү жакшылап башкарып болбойт? Күйөөсү уже мас болуп калган. Тиги кайнене өзүнчө жазанып алган. Агай ошо мас болуп калбай, ошо аялын коруп жашынап отуруп айтышат. Келин алып аткан кайнене өзү күйөөгө чыгып аткансып жанагындай, эмесин чачын кымбат парикмахерге жазанып, анан кийин ошо келин менен кошо бийлеп жүр да. Күйөө балдары менен аралашып. Агай, ошолордун баары эмне себептен келип чыгат десе, үйдүн түндүгү эркек киши болуп атпайбы? Ошол эркек киши башкарыш керек да үйдү. Өзү мас болуп жүрсө, анын аял байкуш не кылсын? Көргөн эркекти карайт да анын жалдырашып. Бирок аялда ойлонушат да, мына келиним эртең мага кантип кызмат кылат? Мен келип жана жаш жигиттер менен кошо бийлеп жүрөм деп. Анда ушул жармыбектин локтугунан экен да? Албетте. Үйүнөн чыгып баратканда жолдош мас эмес болот да. Ал достору менен уже ичип алган, мына келинге барып дегенде эле ичкен, уже жарым мас болуп калган. Негизинен келе турган болсок, албетте
бул баласынын тою болуп аткандан кийин, кызынын тою болуп аткандан кийин ошол жерге бир салтанаттуу кечеге жакшы кийим кийип барыш керек. Үйүндө жумуш кылып жүргөн кийимин кийип барбайт ал жерге. Жакшынакай болуп жазанып, тыккан болуп барды, бирок слишком жазанбаш керек да. Жанагындай прическа кылышы жарайбы? Кайнене келини менен жарашып прическасын коет да, бияктан 18 000 сом. Эми алардын балким түшүнүгү жоктур да. Түшүнүгү бар, жолук салынып жүргөндөр казимкидей эле жолугу менен эле барышат. Демек ошол жолук менен Мен айтканым мындай деп атам. Мен жанагы нормальный жүргөндөр жөнүндө айткан жокмун. Не нормальный жүргөндө айтып атам. Түшүнүрбү? Кайнене келини менен теңелип, буякта келини 18 000 сомго прическа кылып атса, бул да 18 000 сомго прическа кылат да. Анан бара ошол менен кошо бийлеп жүрөт. Күйөө баласы менен. Албетте туура. Ошондой эме кайнене кандай үлгү көргөзөт келинине? Албетте үлгү боло албайт жаңы келген келинге, себеби ал жаңы келген келин ойлойт, кайненем ушундай турбайбы? Эми мен да деле кийинки ар бир кыз келин болуп бараткан кезинде бир коркуу сезим болот да. Булар менен кандай чил табышып кете алам? Булардын үй бүлөсүндө кандай нерсеге тыюу бар, кандай нерсеге тыюу жок деген нерселер болот. Вот ошол нерсени кайненеси ошол эле кечеде биринчи эле күнү билдирип коюп атат да. Ушундай өзүнүн бийлеши менен эле чачын жасап, тырмактарын боеп барышы менен эле келинине кайненеси өзүнүн кандай экенин көрсөтүп коюп атат. Сыйын жоготуп атат. Мен сиз жана маршруткадан бирөөлөрдү эшикти катуу жаап кетет деп айтып атасыз. Мен ага толук кошулуп кете алайм. Ал маршруттистен өзүнүн эмесинен болот. Кээ бирлер эшиктер жакшы эмеспи? Жок. Тиги эшикти кирген, эшикти жаап катуу жаап кетти деп мен көп маршрутка түшкөндө көрөм. Кыздарга көп претензия айтат. Эшикти акыран жаппайсың, тияка жаппайсыңбы деп, анан кээ токтоо жеринен остановкадан токтобой кетип калат кээ бирде. Мен көрөм, андайлар көп болом. Характерин көрсөтөт. Характерин көрсөтүп эшикти таштайып жаап кетет. Айтып аткан жигиттин бир маселеси бар да байке. Кээ бирлер катуу жап дейт. Кээ бирлер жай жап дейт. Анан баягы эл байкуш деле кандай жабарын билбей калса керек да. Туура айтасыз. Анан тиги байке айтып кетти. Интернетке ар кайсы жылаңач эмелердин сүрөттөрүн коюп атат деп. Мен андайларды көп эле көрөм. Көп эметет. Көргөндө сенде кандай таасирлер болот? Жок, мен андайларды анча көрбөйм. Таасир келтиргенде бул кыргыздын кыздары андайларга берилбейт деп ойлойм. Бул чет элдик кыздарды көп ошентип чыгат. Биякта ага айтып атпайбы? Кыргыз кыздары болсо керек, сиз көргөн Жок, ошо туура эле айтып атат. Ошолордун таасир алып туруп чыгып атат. Кыргыз кыздар да туура. Сен айткан. Мен жана сиз тойго эметип кеткенде айттыңыз. Алар мисалы үчүн келиним тиндей болду, тиндей көйнөк алды, мынча эмеге алды деп, мен андан кем экенби деп балдар алып берет ага келингечи. Мен андан кем экенби, мен андай прическа жасап экенби деп көп ошондой атаандаштыктар болушу мүмкүн. Мен ойлойм, андайларды улумундар тарбия берсе, өзүн мындай интуициясын жакшы алып жүрсө, ошо эме болот деп ойлойм. Мисалы келечекте сен ошол ала турган колукту ушул мен чачымды жасайм, азыркы агай айткандай 18 000 сомго жасашым керек десе, сен жасап бересиңби? Жок, мен ага макул болбойм. Анткени мен андай пышный свадьбалардын кереги деле жок. Кыргыздын эменде, кыргыздын мындай салты боюнча эле үйрөнгүм келет. Андай пышный свадьба. Пышный кийимге кийген келин сага пышный катын болот анан. Ошо 100 000 сомго кийим кийген катын сага жакшы пышный катын болуп берет анан. Пышный катын болсо боло берсин, мен андайдын кереги жок. Демек, урматтуу эле көрүүчүлөр, бул жаштардын ою. Бүгүн сиздер менен биз жаштар жана адеп акылак деген темада сүйлөшүп жатабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Нурбек мырза, айтсаңыз, эми той топурда ошол эми эл менен аралашып жүрөсүздөр, башка болуп жүрөсүздөр, бүгүнкү темабыз жаштардын оюну коюп атасыз. Сиздин пикириңиз кандай? Көп сырттан келген бир туугандар кызыгат бизге. Бардык жагыңар жакшы экен, бир гана адеп акылап жок деп атат. Бул моюнга алыш керек. Темирлан айткандай, биз көпчөдө кызмат кылып атабыз. Кайсыл бала, кызбы, балабы, бактылуу, бул ата энеси динде болсо да атпайбы? Туурабы? Демек, ата энесин көрүп, кашкырлар деле тоого чыкканда бөлтүрүктөрүн ушу койдун башын тоголотуп артынан куудайт экен. Баары айланып бир ата энеге такалат. Ата эне тура эмес болсо бала ошону ээрчийт. Эртең ата эне баласына тозоктун от жүрканын жеп алып туруп, кызым, алда кебетең эмне?
Балам алда кебетең эмне? Кебетеңди кырыч, жыртылып калыптыр. Тиги аяш атаң көрсөк эмне дейт? Туугандарды көрсөк эмне дейт? Тур Россияга барып акча таап келбейсиңби? Деп тосоктун журканын жаап атат. Кулак мезин жейт. Жок. Акыретиңди кур. Бизди бияка коюп, тиякты биринчи тап жаратканыңды. Демек жок болот атпайбы? Мына ушудан келип такап атат. Келип балдарды күнөөлөйбүз, ата-энени күнөөлөйбүз. Бирок биринчи тамыр ата-энеден башталат. Мен жана суроом болот, тойдо кантет ата-энелер тойдо ата-энелердин адеби жаманбы же жаштардын адеби жаманбы? Жок, ата-эненики болуп атат. Ата-энелер мына көрүп атабыз, 15 миң, 20 миң долларга той беришет. Чөйрөнөн уялышып, коомдон уялышып, мен туугандарым келет деп, сиз айткандай торт жеп атат, лезгинге бийлешип атат, шалпылдап өткөндө бирөө мынтет, мен Алланы улуктуп атсам, тойдон болгон окуя, атын айткан кыйбат болот. Токточу. Биз бияка сен эмнени сүйлөп атасың? Биз бияка жыргаганы, бийлегени келдикпи дейт. Бир убакыттан кийин акыбал келди ошол инсанга, ошол айылга. Судри деп коет го. Бут кыймылда иштеп атат эле, багамай калып, Кудайың токтот эле, стабыз биле биястан карасам, Кудай, экинчи кайталабайм дейт. Ал нерсе бат эле кыздар да. Мен мындай да баягында бир интернетте көрдүм да, бир киши менен бир аял бийлеп атат, аялдын юбкасы түшүп кетти. Чоң аялдын юбкасы түшүп кетти. Анан дагы юбкасын көтөрүп алып дагы бийлеп атат. Ошолор келиндердин көзүнчө ушундай бийлеп атат да, эми билбейм мен. Кайнененин өзү же жанагындай кайне же тайы бир нерсеси. Кандай адеп алсак? Адепке жатпайт, туура. Туура, бул жылаңачтанган өтө туура эмес. Бир эле багы жашоодо Исрапил фериште сурунай тартканга чейин моюн каршы ак менен кара бирдей жүрөт да. Муну акырындык менен тыябыз, буюрса тыйлат. Тыябыз деп мээнет үмүт менен кылып атпайлы, ниет кылыпчы. Бирок айланып келип ушу ата-энелердин мен кээде келип жиркенем, туура эмес. Эми жарашыптуу болсо да бир жөн, Европаларга Кудай таалам мүчө бериптир, ыйман бербептир, мүчөлөр жакшы. Бирок бизде бүтке ыйманы болсо аны учуруп жүрүп атпайбы? Тайтайып, сайтап алып, жанагындай туура эмес кийимдерди кийип алып, кудасы менен келип алып, эми жарашыктуу болсо да жакшы го. Кээде ушундай саксайышып, чачтарын ушундай бийлешет келип жүрөгүң айланат. Айтсаң келип, токточу сен, койчу. Жок, мынандай болуп атпайбы? Ошо ыйманы жок орустар, ошо европейцтер бадарак тигип, жолдорду тазалап эме кылат экенбиз, ыймандуу кыргыз мусулманбыз дегендери. Бириң балдарак тиккенсиңби? Ушу жаштар. Мына жал жаңыдан курулду. Барып көргүлөчү кыргыздар жашаган жерди. Жалаң чөл, экинчи нарын. Жол болсо нарык мына 8-10 микрорайонго өткүлө. Орустар көчүп кетти, орустар баягы тиккен чоң дарактарды кыркып атат. Кыргыздар бир тууганы өлсө келип кыргыз үйдө коет экен дагы. Ошол жерде баягы жылкыны союп туруп, ошол жерде сөйүктөрү калып атат, күлдөрү калып атат. Уялып атпайбызбы тиги жаныбыздагы орус? Ошол көп өлкөлөрдө ыйман гана жок экен. Мына барып келген барып, бизде илимдүүлөр барып келип атат. Мына бир гана ыйман жетишпейт, адеп акылап сонун дейт. Улуу кичүүгө ызаттары сонун. Бизде сиз айткандай маршрутту бияка эле коелу, башка нерсе толтуруп болот атпайбы? Кошуна менен фырка кетип атат. Жал, уруш, талаш. Анан арак ичип, эми кайсыл ата-эне бактылуу балада дейт. Демек, ата-эне туура эмес жолго кеттүү, барар жери туура эмес болуп калса, анда бизме балдар оңолуш керек да, кыздар. Кими суроо берейинчи? Кимин сураның жараткандан? Алла бизге туура жол көргөзгүлө. Ата-энеме туура жолду көргөз. Ушуларга хидаят бер. Бирөөң сураныңбы түн ичинде туруп ыйлап? Сураныш керек. Сурангандар барбы? Кол көтөрүп койгулачы. Кудай талап атпайбы? Ким мени тапса бардыгын табат деп. Эмне үчүн жанача пайгамбарлар жүргөн? Тыйылгыла деген. Бизде ушу тыйылбай атпайлыбы? Тиги деле жүрбөйбү, бу деле жүрбөйбү? Бактылуулукту жанагындай кичинекей жалтыраган темир коронага коюп атат. Мен ошо менен сулуулукту эмеден алдым. Биринчи месяцтан жана сулуулукту башында корона келип атпайбы? 2014-тө алдым деп ошо менен бактылууң дейт. Жок, болезнь. Кабырдагы ушундай градус ысыкта күйөсүң. Себеби ал денеңди ошол корона алыш үчүн Кудай сактай, эмне деген денеңди баарын канчадан эркекке көргөзүп атасың. Сен жалгыз тосокко түшпөй ошо көрүп аткан эркектердин баарын шыпырып кетесиң да. Ошолордун баарына көзүнө чок сайлап, мына. Демек, айта турган нерсе мен суроомда ушу денени көрөскөн уятпы же уят эмеспи? Может, уят деле эместир да. Эң чоң уят себеби эмне үчүн пайгамбарыбызды мына угасыздар, Алла Таала 124 пайгамбардан эң чоң сыноону Ибрайым алейхиссаламга берген. Туурабы? Демек, коомду оңой турган эркек эмес. Каяктан чыккан? Эшин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын алат. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы аял баткактагы эркекти жакшы кылып хан кылат болот. Нурбек, мындай атпайбы? Тескерисинче жылаңачтануу цивилизациянын бир көргөзгүчү болуп атпайбы?
бул цивилизациядан келип атат да, бул жанагындай сулуулар конкурсу деп, бул шерменделик конкурсу эмес, сулуулар конкурсу дейт. Анан кийин келип алып жып-жылаңач элдин алдында чайпалып жүрүү, анан бул цивилизация деп атпайбы? Биздин наоборот ороонуп алгандар некультурный дейт. Маданияттан калып калды дейт. Булар жүдө шорун каткыр, булар шорду болуп калыптыр, булар жүдөп калыптыр деп атпайбы? Демек, Ибрахим алейхиссалам көрдүңөрбү? Өзүнүн аялын, ажар энебизди таштап сал, ошонун акылдуулугу менен, ошонун сабырдуу чыдамдуулугу менен ушул убакка чейин мына бизге жашоо узартылып келатат. Көрдүңөрбү? Демек, аялдуу кишилерде да көбүнчө. Силер жакшы адептүү болсоңор, силерди көрүп баары оңолот. Ошо кыска кийгендер деле, кыска ой болсо да силерди көрүп туура оңолот булар делечи. Эскертиш керек. Бир бул жашоодо биз эскертебиз деп келдик. Эркектер эркек эскертели, алда жүрүшүң беле, инде истеп болупуш. Алда кийген турсуйуң беле, алда кебетең беле. Эскертиш керек, ушунун баарынча. Аялдар аялдарга эскертет. Эркек эркек эскертели. Бизде бир гана адеп акылак жаман болуп атат. Калган жагыш меймандос жакшы. Бирок жанагындай алардын адеп акылак деп атсаңар, алардын адеп акылагы бар деп атпайсыңар европецтен. Бирок ошолор деп атпайбы, жып-жылаңач жүргөн, ошол жактан келди да, моданын баары ошол жактан келди. Жылаңач бир баняда киринет экен, эркек менен аял бир баняда кирген. Бул цивилизация дейт. Мүмкүн биз калып калгандырбыз цивилизациядан. Ага, ишенбеш керек. Цивилизация эмес ал, туура эмес. Элди көрбөйлү туугандар, өзүбүздү оңдойлу. Канализация. Өзүбүздү оңдойлу. Жакшы. Биздин убактыбыз ушул аягына келип баратат. Эми бүгүнкү темабыз жаштар жана адеп акылак болду, урматтуу жаштар. Жыйынтыктап берсек, биздин адеп акылагыбыз канткен оңолот, улууларды карайбызбы, же өзүбүз эле оңдойбузбу, же ата энебизди карайбызбы, же кимдерден үлгү алабыз, же даанышманыбыз пайгамбарыбыздан үлгү алабызбы, жана башка. Оюңарды жыйынтыктап, кыскараак жыйынтыктап берсеңер. Айтат го молдонун айтканын ук, кылганын кылба депчи. Ошон үчүн ата эненин деле кылсам мүмкүн ичердир, бизикилердин кээ бирлери ичпейт. Мына мисалы мен ичпейт. Ошондой эле айтканын да кылганын да кылайлы. Ошо ичкендердин көргүлө, мындай кылбагыла да айтканын кылгыла. Анан кийин айтат элем, тиги бирөөнүн жакшы деп укпастан, бирөөдөн жакшы деп сөз угам дебестен, ошону өзүңө деген өзүң үчүн кылыш керек да. Анан бааны деле мектепте окуганда деле биз мектепте окуйбуз да, 5 алыш үчүн эмес окушту. Өзүңдүн мээң үчүн окушуң керек да. Ассаламу алейкум. Бул жерде айтылып келди, адеп акылак бузулуп атат, коом бузулуп атат. Аларга ата эне күнөөлүү, жаштар күнөөлүү, ар кимге күнөөнү оодарып атабыз да. Эң бул жерде маселени чече турган нерсе менин жеке оюм. Биз уже жолдун ортосуна келдик, мына. Жашоого келдик. Дальше жол бар. Токтойлу да артыбызды карайлы. Эми алдыда коом, биз да келечектеги ата энебиз. Келечек тарбиялай турган адамдарбыз. Эми келечекке эмнени калтырып кетебиз? Бизге эмнени калтырып кетти? Эми жаман нерсени калтырып кетти деп биз жаштар айтып атабыз. Эми демек калтырып кетиптир деп эле уланта бербестен токтойлу да жакшы нерсе эмне экендигин жараткан Алла бизди жаратты. Кайра Алланын алдына барабыз. Бул дүйнөдө эмне кылабыз, эмнени кылбайбыз? Алланын буйругу менен аткарсак, бул адеп акылак жакшы болот. Эми Алланын буйруктарын чекеге коюп, өзүбүз билген менен европалашып, цивилизация дешип кетти. Ошонун айынан эмне болуп атат десе, адеп акылак бузулду деп атат да. Эми эмне бул адеп акылакты оңдойт десе, бир гана ислам дини оңдойт деп айта кетмекчимин да. Бүгүн чындыгында аябай глобалдуу тема деп айтсам болот. Бул себеп дегенде азыркы заманда чын адеп акылак өтө начарлап кеткен учурда. Бирок биз азыркы балык башынан сасыйт деп сөз айттык. Баягы балапан уяда эмнени көрсө учканда ошону алат деген сөздөр айтылып кетти. Бирок чындыгында ата эне эми ушундай бизге тарбия бере албай аткандан кийин биз ата энеге шылтап отурбай, ал нерсенин проблемасын өзүбүз издеш керек деп ойлойм да. Мен кайсы жактан келдим, кайсы жакка барамын жана мен эмне максатта жаралдым деген суроонун үстүндө биз иштешибиз керек да. Ар кимге төңкөп коюп, ар кимге деген сен мындай болот, бул жүрөт деп жүрө берсек эч качан биз оңолбойбуз. Сөзсүз түрдө ар бирибиз биз бул жашоого келген максатыбызды билсек, ошондо гана оңолобуз. Кудайды табыш керек жана ислам динин жашасак. Кудайдан каерде жазылып тур ошол нерсе? Жок, адам деген биз чындыгында айтып атпайбы? Жаңы эле бир ага айтып кетти, байка айтып кетти. Эч ким баягындай Кудайдан сурап көргөн эмес депчи. Буну кара жүрөт мондай болуп коюп, мен деле жүрө берем да деп жүрөт. Бирок чындыгында ар бир адам аны изденсе табат, издеген табат деген бул сөз туп тура сөз да. Бизге деген келсе эле бирөө келип бизге деген мэ деп туруп сага жакшылыкты жайып бербейт. Аны качан гана биз өзү аракет жасасак, бизге ийгилик жылмаят да.
өзүбүз изденишибиз керек сөзсүз түрдө. Ата энеси эми тилекке каршы ата энеси ошондой болуп калыптыр. Туура бул эми буну өзгөртө албайбыз да. Ата эне бизде бир муун жаралган, чтобы бизге тарбия бериш үчүн. Христиан болуп кетсечи? Христиан акыйкатты чын жүрөктөн издесең акыйкатты сөзсүз түрдө табасың. Ал эми мынтип жүрө берсең христиан динге өтүп да кетесиң. Буну чын жүрөктөн издесең табасың сөзсүз түрдө. Изденген адам, мисалы көп ислам динин кабыл алган адамдар чындыгында мен ушундай аябай жүрөгүм бакы тынчтык таппай жүргөндү айтышат да көбү. Христиандан издедим дейт, башка секталарын издедим дейт, а ислам дини келгенде чыныгы жүрөгүм тынчтанды дейт да. Ислам дини сөзсүз түрдө та чын изденсе адам. Ар бир кыз айтып кетерим, бул намаз окуп өзүнүн иманын толуктап жүрсө бул Кудайга жагат депчи. Кыз мини юбкаларды кийип боенуп анан өзүнүн жаман немелерин көрсөтсө ал Кудайга жакпайт. Биринчиден эле аркы дүйнөдө алар ошол ар бир туруп кадамына жооп берет. Ошондуктан айтып кетерим, бул сиз айтып атасыз азыр прическалар жасап 18 миңге депчи. Анан ал дагы биринчи айтып кетерим, ал эркектен зависть этет. Эгер күйөөсү аялын тыйса, андайга барбай кылбай эле кой деп, үйүңдөн эле жасан деп айтса, анда аял угат да. Эгер ошондойлорго акчаны берет, өзү барып жасанып кел, барып салондорго барып кел депчи. Эркектер өздөрү берет. Мен андайларды көп көрөм, көп угам. Демек эркектен кайрат кетсе, аялдан уят кетет дейт, Жакшы, рахмат. Аллах Таалам Куранда айткан, ким кайсыл коомду туурап жашаса, акыретте ошол коом менен бирге жаратам деп. Мына ошондуктан биз Европа өлкөлөрүн туурап жашабай, өзүбүздүн ыйманыбыз менен өзүбүздүн жолубузду тап жашайлы. Жашоо бул супермаркет дейт да. Ал жерден каалаган нерсеңди аласың, бирок баары бир эшиктин алдына келгениңде анын отчетун бересиң, акчасын төлөйсүң. Бирок супермаркеттин ичинде жүргөндө эч нерсесин жашырып, бир жериңе чөнтөгүңө тыгып ала албайсың, себеби дегенде скрытый видеокамера карап турат. Анан мына ошондой эле бул дүйнөдө дагы Аллах Таалам бизди ар бир баскан кадамыбызга чейин Аллах Таалам бизди көрүп турат, билип турат. Ошондуктан бул дүйнөдө дагы ар бирибиз өзүбүздүн жолубузда ыйманыбыз менен жашап өтөлү. Баягы адам жашагысы келбей калат эмеспи? Сыртка баргым келип атат, ушу тигиле Кыргызстанда жашагым келбей калды. Жүдөп кеттим, жумушум болбойт, орусча не везет деп коет атпайсызбы? Бул инсан илимдердин айтуу боюнча кыйбатты көп айткан адам да. Ушак. Ата эне деп атабыз, ата эне аны тияк бияк деп атабыз. Бирок айланып кел ойлонуп көрсөк, ата эне туура жолду көргөз керек болот атпайбы? Анда ата эне бизге жакшы бала болсун дейт. Минтип айткан эмес, тигинтип айткан эмес, анда алардыкын деле эстафета кылып силер деп балдарыңар ушундай кылып сагыла. Анда силер да ошентип жүргүлө, мини юбка кийип. Туурабы? Оңдош керек ошон үчүн. Балдарды тарбия бергиле. Бул чоң сабак, бул жараткандан келген силерге урок. Эми дальше силер дагы балдарыңарды туура көрүш керек. Муну же, муну жебе. Могул жака бас, могул жака баспа, минтип сүйлөбө деп. Ошо аракет кыла албайбы жаштар? Ошо кылалы эми. Ата энеңерди үйгө отургузуп коюп, алар силерге кыйналып акча салып, а силер бирген бооңарды жеп жүрөсүңөр шаарда. Дагы бетте ата энени күнөөлөйсүңөр. Силерге акчаны жөнөтүп атат ай сайын. Акча түгөндө дейлик акча келет. Передачалар келет айылдан, картошка, сабыз, пиязга чейин. Бар жокту жеп алып анан берди отуруп алып ата эне дебей. Адеп акылак аябай начар. Ошо адеп акылакты оңдойлу. Себебин эртең эле чоң киши болосуңар, эртең эле. Уят болот да, мурда бекер кылыптырмын, туура эмес кылыптырмын деп. Анан бирок кеч болуп калат да, себебинде бүт айылдагылар айтат, тиги баягыда минтөлө жүргөн деп. Мисалы бизде да көп ошондой маселелер айтылат да. Бул баягыда минтөлө жүргөн. Ошо жанагы мини кийип жүрсөңөр, эртең эле апа болуп каласыңар, андан кийин балдарыңар силерге айтат, сиз деле мини юбка кийип жүрүсүз го жаш кезиңизде. Арак ичип жүргөн атаны баласы эртең айтат, балам, ичпей арак десе айтат, сиз деле жаш кезиңизде ичип жүрүсүз го деп. Мына ошон үчүн биз эртеңкини ойлойлу. Мына мисалы канчалаган кишилер алкоголик, бомж болуп кетти. Ошол бирөө да жаман болом деп ойлогон эмес. Мен кичине эле ичип коем, кичине эле көңүл ачып коем деп, ушинтип отуруп, анан кийин аягында алкоголик, бомж болуп калды. Анан ошон үчүн биз эртеңкини ойлойлу. Бул турмуш деген оңой нерсе эмес. Бул аябай кыйын нерсе. Турмушта аябай көп кыйынчылыктар болот. Анан ошого биз даяр болуш үчүн адеп акылакты оңдойлу,
ыйманыбызды үйрөнөлү. Анан ошондо жакшы болот да. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар. Бүгүн ушул жаштардын оюнан жана төрүбүздүн серепчилердин оюнан жаштар жана адеп ахлак деген теманын тегерегинде сүйлөштүк. Жаштардын оюнан сиздер жакшы чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Данышманыбыз айткан, ата-эне балдарына тарбиятынан артык белек бере албайт деген. Мен жакшы, сен жакшы, коом жакшы, сөзсүз. Коом жакшы болсо, адеп жакшы болот. Данышманыбыздын да бир айткан сөзү бар. Кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деген. Демек, биздин коом, биздин өлкөгө адеп ахлактуу, ыймандуу, билимдүү жаштар сөзсүз керек. Кийинки одон амандашканча, салам алейкум.